өзүнчө эле космический үйлөр го. Ошол жерден болуп кеттибиздер. Муздак тамак экен. Бир 10 чактуу үйлөр курулуп жатыптыр. Урматтуу ОСК Кыргызстан YouTube каналынын катталуучулары, сиздер үчүн биз Каракол шаарынан чоң чыгарылыш тарттык. Сиздерди бактайт деп ойлойбуз. Катталыңыздар, лайктарды басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Андай эмесе кеттик. Достор, ОСК Кыргызстан эми Караколдо сиздерге бул чыгарылышта Каракол шаары боюнча айтып беребиз. Бүгүнкү күндө бул жакта 1 чарчы метр батир канча турат, 1 сотик жер канча турат жана Каракол шаарына учуп келип, кайсыл жерде жашап, кантип горнолыжный базага барып, дем алып кетсе болот. Акырына чейин көрүңүздөр. Каракол аэропорту боюнча айтып турган болсок, бул жер 1 жыл мурун жакшы ишке кирип баштады десек болот. 11 декабрда Каракол аэропорту реконструкциядан өтүп, бул жакта ишмердүүлүгүн баштады. Азыркы күндө Каракол шаарына учуп келиш үчүн Бишкектен Караколго чейин прямой рейстер бар. Орточо прямой рейстин баалары 3780 сом, орточолуп айтсак 4000 сомго сиздер Бишкектен Караколго 1 саатка жетпей учуп келсеңиздер болот. Андай эмесе кеттик, шаарды көрөлү. Биз Караколдун центрине келдик. Эң эле айта кетчү нерсе, бул жерде баардык Кыргызстандагы чоң, ири брендтер бар экен. Бул биринчи очередь Азия, бул жерде центрде, жана бул жерде Мистер Барбекю, Жираф, Макаронная лавка, Кекеев. Элестетиңиздер, шаарда кайсыл бүгүнкү күндө тамак жейчү жайлардын баардыгы ушул Каракол шаарында бар экен. Анан айтчу кетсе, бул жакта смог деген жок экен, абасы абдан таза. Анан биз баягы жаман көргөн нерсе пробка, Шаарда пробка жок. 5 мүнөттө центрге жетет экенсиң, 5 мүнөттө үйүңө жетет экенсиң, 5 мүнөттө почти горнолыжный базага жетсең болот экен. Андай эмесе кеттик. Бул жерде кандай үйлөр бар, кандай үйлөр курулган, жана биз уктук гектин үйү курулуп жатты. Ошондон барып көрүп кетели. Достор, бул жерде KFC да бар экен. Бирок аталышы Каракол Fried Chicken. Анан баягы көп брендер болгону менен биз Караколдун ашлямпусын жеп көргөнгө келдик. Мистер Барбекю калгандардын баардыгын Бишкектен эле жесек болот, бирок бул жактын ашлямпусын баардыгы мактайт, көрүп айтып беребиз. Ашлямпуну алдык. Анан бул муздак тамак турбайбы? Өзүм жалбаттан болгондон ал жакта ашлямпу жеп көргөн эмесмин. Шаарда деле ашлямпу деп жеп көрүп эме болот экен. Азыр көрөйүнчү. Бульон вкусный. Муздак тамак экен, билбейм. Бул баягы национальный тамак болгондуктан балким бирөөгө жагат, но лагмандын муздак тамагында ай сезилип атат да. Сейчас я попробую еще. Вкусно. Достор, биз Хантеңири микрорайонуна келдик. Бул кичи шаарча болуп эсептелинет экен. Бул жерде мамлекет куруп жаткан кичи шаарча. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй 9 этаждуу үйлөр экен, жана технический этажы менен. Айланчасы өтө чоң экен. Бул жакта көрсөңүздөр болот. Бул үйлөр панельный үйлөр болуп эсептелинет. Көрсөңүздөр болот, ортосуна газоблоктон толтурулат. Азыркы күндө бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бир 10 чактуу үйлөр курулуп жатыптыр. А берген үйлөр деле бир 10 чакка жетип калыптыр. Мага эмне жакканы, бул жердеги прям жаңы система менен курулуп жатканы. Анан кийин Каракол шаарында эми өзүңүздөр билгендей бул жакта жер участоктор көп. Анан кийин баягы эски мурун Союз убакта курулган үйлөр гана болчу. Азыр бул жердеги үй сатып алып аткан элдер бул эжекелер экен, байке гос иштеген врачтар экен. Так что кийин Караколдо бул видеону көрүп жаткан болсо, бул жакта очередь азыраак болот деп айтышкан. Алсаңыздар болот экен. Ошондой шаарчаны көрүңүздөр.
сатуу бул оңой эмес. Эгерде сиздер бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлкүңүздөрдү саткыңыздар келип жаткан болсо, анда сиздер биздин Открытая сделка компаниясына кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге сатуудан сатып алып бергенге чейин жардам бере алабыз. Анда эмесе ушул номерлерге кайрылыңыздар. Мына эмесе биз Каракол шаарынын жаратылыш паркына келдик. Бул жерге канча деген элдер, канча деген кыргызстандыктар жана башка мамлекеттерден бул жерге келишет. А эмнеге деп ойлойсуздар? Эмнеге дегенде бул жерде эң чоң Кыргызстандагы горнолыжный база Куршавель деп коебуз, Анда эмесе кеттик, бул жакты көрөлү. Өзүнчө эле космический үйлөр го. Келиңиздер бул жерден сүйлөшүп көрөлүчү, канча экен бул жерде баалары, кимге хозяйны, канчадан турат экен, канча сом экен, жүргүзөр аракет кылып көрөлү. Эгер колубуздан келсе, обзор жасайбыз. Достор, биз ушул космический отельдердин негиздөөчүсү менен көрүштүк. Кандайсыз? Жакшысызбы? Assalomu alaykum, жакшы рахмат. Эшик суук, сизди таптык, атайындай элдерге көрсөтүп берели деп атканбыз. Ушул боюнчачы атыңыз ким болот? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Менин атым Нурсултан. Азимов Нурсултан, өзүм жеке ишкермин. Анан Кыргызстанга көчүп келгениме 3 жыл болду. 3 жыл. 3 жыл болду. Өзүм биз Катардагы эле биздин бұрын эмгектенип жүргөн, чет мамлекеттерде эмгектенип жүргөн жарандардын катары ошо Россияга кеткенбиз. Ошо 10 жыл Россияда жүрдүк. 10 жыл мигрант болуп жүргөнсүздөр. 10 жыл мигрант болуп жүрдүк. Анан келип ошо Кыргызстанга кичине салым кошоюк деп анан ишкана ачканбыз. Бул тармакта эмес, башка тармакта, өндүрүү тармагындачы. Өндүрүү тармагында ачып, ошо суусундук боюнча. Андан кийин ошол туризм тармагына өтүп, азыр ошо 2 жылдан бери ушул менен алектенип келип атабыз. Биз космический үйдүн ичиндебиз. Келиңиздер көрсөтүп берейин. Киргенде эле бул мындай узун холу бар экен. Бул жагында душевою, анан санузел экен. Уборныйдагы бүгүнкү күндөгү ачылган эмеси электронный экен. Иштетсең өзү смывать этип, өзү кирди. Японияда ушуналар көп колдонушат. Достор, 360 градус бардык жак көрүнөт. Бул жагы тоолорду карасаңыздар. Апапакай крышасын карап коюңуздар. Панорамный окна, жылдыздар чыкканда көрүп жатканга. Так. Бул жерде байсый жашоо. Вау! Просто вид. Суктанасың го Кыргызстандын жаратылышына, Бул жерге келип жатып, бардык Бишкектеги проблемаларыңды таштап келсең, бул жакта сонун кайфовать этип дем алып кетсең болот экен. Ушу туризмге кантип идея келип калды? Кантип эле ушу жөн эле келип эле туризмге салыш керек экен акча деп баштадыңыздарбы же мындай жүрөктөгү баягы сезим болду, мигрант болуп 10 жыл жашап жүргөндөн кийин? Биринчиден биз бул жака көчүп келгенибиздин себеби ошол Кыргызстанды өнүктүрөйүн деп келгенбиз. Кыргызстанга салым кошоюк депчи. Бирок бизде мүмкүнчүлүк бар болчу, башка чет мамлекетке кеткенгечи. Бирок биз ошо Кыргызстанды тандап, кайра Кыргызстанга келдик да. Кайсыл момент болду Кыргызстанга кайтыш керек деп? Эмнеге дегенде мен азыр өзүм да 7 жыл мигрант болуп жүргөм. Азыр 15 жылдан бери мигрант болуп жүргөндөрдү тааныйм да. Кыргызстанга келгиси келбейт да. Бул биринчи себеп бул менин балдарым болду го дейм. Анан өзүм балдарымдан ушинтип биз көргөн тарбияны качан биздин балдар биздей болот, качан биз көргөн тарбияны көрсө ошондо биздей болот да. Анан ошол Россия жергесинде жүрдүм. Мисалы үчүн көп Крымда, Ялта, Симферополь, Севастопольдарда, Анапа, Сочилерде болуп, ал жактагы туризмдин өнүгүп атканын көрдүк, байкап, анан ошол нерсени ушул жака алып келейин дедим. Анан экинчи мотивация бул Табылды Эгемберди абабыздын раматылык, Алла таала өзү рахматына ырайымын алсын. Ошол Табылды акебиздин мотивациясы болду да. Көрсө Табылды акебиз менен биздин жол бирдей экен да. Ал дагы суусундук менен баштаган, анан туризмге өткөн да. Бизден суусундук менен баштап, анан туризмге өттүк да. Түшүнүктүү. Эми бул капсулалар боюнча айтып берсеңиз, мен келип эле көрүп, мындай инопланетяне жашайт окшойт деген эле мындай осознание да. Эмнеге дегенде баягы 20 жыл 30 жыл мурдук кинолор тартып атышпайбы? Ошол жерде ушундай системалар болуп турганда көрүнүшү ушундай экен да. Ушул идея каяктан келди? Бул жакты каяктан алып келесиңер? Каяктан курасыздар?
бул идея ошо Россияда жашап жатканда кирген. Бул үйлөр Россияга 3-4 жыл болуп калды киргенине. Бизге эми эле келип атат да. Анан бул негизи булардын аталышы космический дом деп коет. Булар космос үйү негизичи. Космос үйү деп аталат. Туура эле айткан экенбиз. Ооба, туура эле, бул жагы туура эле. Бизде эми капсула деп айтылып калган. Бирок негизи бул ошо космос үйлөрү деп аталат. Анан бул эми бул дүйнөлүк практикада 10 жылдан бери ошол үйлөр ошо эмеден жанагы ритмден түшпөй келатат да. 10 жылдан бери. 10 жылдан бери. Эгерде кайсыл нерсе дүйнөлүк практикада 10 жыл турган болсо, ал нерсе сөзсүз биздин рынокунан 10 жыл турат да. Келиңиздер эми техникалык жактан карай турган болсок, бул жакта алюминиевый профиль окшойт. 3 стекло пакет менен Нурсултан байке айтып кеткендей, тыш жагынан баягы бүгүнкү күндөгү темирди, космостун баягы иштетүүчү иштер экен. Диваны бар экен. Сонун 2 адам баласы менен келсе деле сонун жатса болот экен. Бул жакта цветти, утепление, бут ысык экен өтө. Көрсөк болот Бул жакта бамбуковый менен жасап коюптур. Көрсөк болот. Бул жакта тамак иче турган жай экен. Дагы эгер балдары менен келип калса, бул жерге кирип жатса болот экен. Бул жагында деле панорамный окна экен. Эң жакшысы бул баягы күн тиет, ийрип жатканда айлана тоолорду көргөнгө сонун экен. Анда эмесе жүрүңүздөр, Нурсултан байкенин өзүнөн сурайлы, бардыгын бул капсулар канча сом турат, канчага сыймат этсе болот, кантип жашаса болот, кайсыл жактан бронировать этсе болот. Кеттик. Ошондо сиздер бул капсуланы кайсыл жактан алып келесиздер? Биз булардын ичи сыртын Кытайдагы производительный заводдор бар, аябай чоң завод бар, биздин партнерлор болот, ошодон алабыз дагы. Бул жакка алып келип туруп, буларды кураштырабыз да. Ошондо булар толугу менен транспортировка болбой турбайбы? Жок, бул жерде Кытайдан бир 30-40% эле Кытайдан келет, калган бүт бардыгы өзүбүздөн. Могу терезелери бул Айнекстан фирмасынан, Кыргызстандын өндүрүшү, темирлери тоже бул Кыргызстандыкы, ичиндеги бүт ушул утеплениясы, жылуулук тармактагындагысы, электрикасы бүт ошо Кыргызстандын товарлары. Кыргызстандын ичинен. Кыргызстандын товарлары. Ошондо сизде өзүңүздүн капсуланы чогулта турган, жана ичине жасай турган заводуңуз да барбы? Өзүбүздүн ишканабыз дагы бар да. Ал кайсыл жерде жайгашкан? Бул жерде завод деле? Ооба, Сокулукта жайгашкан. Сокулукка келип кетсеңиздер болот, эди убактыңыздар болсо. Сиз ошондо бул жакты Сокулуктан чогултуп бул жакка алып келебиз дагы, анан бул жерден анан кызыл китеп менен кызыл китепке бөлүп туруп, ар бир кардарга бөлүп беребиз да биз. Так, бул жерден кичине көбүрөөк айтып берсеңиз, бул жерде бул капсулалардын өздөрүнүн собственниктери барбы? Ооба, бул жерде азыркы учурда бул жерде 17 үй бар. Ошо 17 үйдүн 17 кызыл китеби бар. Анан 17 үйдүн 17 өзүнүн жеке менчик эмеси бар да, ээси бар. Сиз бул жерде кандай, бул жакта управляющий компания кылып, отельди развивать эткен жагын карайсыз калдыңызбы? Биз азырча Кыргызстан боюнча ушундай кылып туруп сети кылып атабыз. Ошо капсула отельдердин сети кылып Кыргызстан боюнча бул bizde bu 5-ci proyekt болчу. 5-ci турган капсула. 5-ci proyekt. Биз эми элге биринчи куруп, көрсөтүп, анан эме чыгып атабыз да публикагачы. Анан эми курбай туруп чыгыш кыйыныраак да. Биз лучше биринчи көрсөтөйүк, мына ушундай кылса болот. Ушинтип капсула бир эле жерге эмес, ошо сеть отель кылып туруп, ошол эмени туризм тармагын өнүктүрсөк болот деп чыгып атабыз да. Сонун сөз айтыңыз, ошондо бул жерде собственниктер бар. Мен эгерде акчам бар болсо, сизге келсем, ушундай капсула алгым келип атат дей турган болсом, сиз мага сатасыз ошону. Ооба. Канча турат анда баалар бул жерде? Азыркы учурда на базе котлована $72,000-$77,000 да. Мол толугу менен ичиндеги бардык бүт халат тапочкалар менен, подтапочки деп коет. Халат тапочкалар менен бүт бүтүрүп беребиз. Ошонун бүт бардыгы $77,000. Анан ай сайын дагы киреше алып келип турат да. Ошол кирешени биздин эле управляющий компания биздин кадрларга берип турат. Ошондо мен келем, сизге $77,000 берем. Сиз мага ушул капсуланы сатасыз. Анан алып келип коюп, кайсыл жерден тандасам, ошондо сиз айтасыз 5 деп атпайсызбы? Ошол мен бул жерден тандасам деле болот. Бул жерге коюп бериңиздер деп, Бул жерге коюп берсем, сиз мага айына прибыль бересизби ошондо, Жок, биз өзүбүздүн жерлерге, бизде көбүнчө өзүбүздүн жерлерге коебуз. Сиз өзүңүздүн жерге кое турган болсо, аны уже өзүңүз иштетесиз. Биз менен кызматташабыз десеңиз, биз менен кызматташуу үчүн эң аз дегенде 1 гектар жер болуш керек да.
Жок, мен өзүмүн 1 гектар жерим бар болсо, сиздер менен келип, келишим түзсөм, сиздер мага ошол капсулаларды коюп бересиздер. А мен ал жеримди башкаларга бергим келбесечи? Башкага же бергиңиз келбесе деле боло берет. Бирок биз менен кызматташыш үчүн бир комплекста эң аз дегенде 20 капсула болуш керек. 20 капсула заказ берсем болот. Ооба, ошондо ал өзүн актайт да, жакшы эме алып келип берет, киреше алып келип берет да. А эгерде мисалы үчүн кебекелер бар, мен 3өнү коюп коем, иштетем дейт, бирок 3өнү же 5өнү койгондо жакшы киреше алып келбейт да. Эми үчөөнүн ордуна келиш үчүн эч ким деле келбейт болуш керек да. Ооба. Бул жерде баягы системно кылып, курорттуу жерлерге кое турбайсыздарбы, э? Ооба, туура. Анан биз эң биринчи орунга биз видти коебуз же. Бул көрүнүштү. Мына көрүнүштү тартып койсоңуз болот, мына карасаңыз, мына кандай. Муну тартсаңыз гана көрүнүш аябай кооз да. Адамдар бул жерде бизге көбүнчө бул жашаганга эмес, ошо көрүнүшкө төлөшөт да. Бул жактачы. Эми азыркы күндө ушундай болуп калды, шаардагы баягы шум, парковкалар, баягы эле көп шум болгон үчүн баягы шаардан чыгып эле башка жака кетип калгың келип аткан ситуациялар болуп атат да. Ошон үчүн бул жак жакшы өнүктү окшойт деп ойлойм. Ооба, адамдар бул жака келип эс алышат, баягы бир аз мотивация алып, анан дальше ишине кирип кетишет да. Бул жердин мына бул жакта Sky Paradise бар, э? Ошолордон эмне менен айырмалашасыңар? Бул эми бул биринчиден бул жаңы нерсе. Адамдар жаңы нерсени жакшы көрөт. Анан экинчиден азыр адамдар жашаганга эмес, мындай эмоцияга төлөп калган да. Мисалы үчүн кирип ушунун ичинен да бирөө видео тартса, Инстаграмданчы, Инстаграмда вид бар ичинде көбүрөөк. Анан ошол нерсе. Анан үчүнчү бул эми бул дүйнөлүк практикадан өткөн нерсе. Бул нерсе улантып кете берет го дейм. Анан эме да, көрүнүш жакшы да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле баягы строениеге барсаңыз, астында эле терезе бар, болду да, башка көрбөйсүз. А буну көрдүңүзбү? 360 градус обзор. Ооба. Бүт көрүп турасыз. Эртең мененки тамактанууну ичсеңиз, тоону карап, карларды карап, мындай бир башкача атмосферада ичесиз да. Караколдо бул жерде өтө көп отелдер бар, городоктор бар экен, Sky Paradise бар экен, э? Ошолор менен мындай кандай айырмачылыктарыңар бар? Бул айырмачылык, бул биринчиден бул жаңы нерсе. Анан экинчиден адамдар бул азыркы учурда жашаганга эмес, бул эмоцияга төлөйт да. Бул ушул үйлөр эмоция берет адамга. Кандай эмоция десе, эртең менен туруп пультты бассаңыз, 5 тарабыңыз ачылат да. То есть ушунда турсаңыз 360 градус обзор болуп турат. Эртең менен туруп, анан эртең мененки тамактанууга чыкканда дагы өзүнчө бир атмосфера да. Арка жагына карап, тоолорду карап, жаратылышты карап чай ичесиз да. Космический домдордун деле ичин көрүп чыктык. Сонун экен, мындай мага жакты да. Анан бул суроо, сиз айтып атасыз, капсуладан башка иштерди деле жасаймын депчи. Ошол боюнча мындай толугураак маалымат берсеңиз. Мен Москвада ишкердик менен 10 жылдан бери алектенип жүрдүм. Москвада азыркыга чейин өзүбүздүн ушундай курулуш материалдарды саткан өзүбүздүн дүкөнүбүз бар ал жакта. Интернет дүкөн. Интернет 3 интернет дүкөнүбүз бар ал жакта. Андан тышкары биз Москвада көп ишкердик кылганбыз. Биз медицинский центр ачканбыз, кафе ачканбыз ал жактан. Дагы андан тышкары эт сатуучу дүкөн ачканбыз, убойный цех. Эми мындай көп тармакта иш кылганбыз да. Кантип ошентип барып эле ачып калгансыздарбы же мындай обычный биздин кыргызстандыктар болуп, мигрант болуп эле баргансызбы же сразу барып эле ачып капсулаларды дегендей? Жок, биз негизи Москвага барганда эң биринчи жыл аябай кыйын жыл болгон. Канча жашыңызда баргансыз ошондо? 19 жашымда. 19 жашымда барып, ал жакта грузчик болуп иштедим. Грузчик болуп. Жарым жыл грузчик болуп иштеп, андан кийин 1 жылдан кийин интернет магазин ачкам менчи. Интернет ошондо аябай. Ошол жерде кандай мындай момент болду? Кечиресиз. Ошол жерде кандай момент болду? Сиз грузчик болуп эле интернет магазинге мындай чечим кабыл кылып кеттиңиз ошол жерден? Биз ошол курулуш материалдарында иштечүм, өзүм ошо товарларды түшүрүп, как грузчик сатуучу болчумун да. Анан сатып көрсөм, анан ошол жерде биздин жаныбызда орустар ушундай интернет магазин аябай жакшы иштеп башташты да. Мен көрдүм дагы, интернет бул келечек экен. Бул жаңы нерсе экен. Жаңы нерсени туура негизде кылса, жаңы нерсе сөзсүз болот деп, анан ошол интернет магазинди ачып, ошодон анан башталды да биздин ишкерликчи. Баягы элдерде коркунуч болот да, бирдемени баштагандайчы, страх деп коет го ичиненчи. Муну кылсам кылаламы, кылбаймбы дегенчи. Сизде мындай чечим кабыл алган жер кайсыл жер болду? Менде мындай баягы көп эле ишкерлерде ушундай сыфат бар.
ишкерлер коркпойт да. Смелость деп коет, мындагы коркок адамдар ишкерлик кыла албайт да. Анан биз эми бир нерсени кылганда бизде аябай көп банкрот болгон учурлар көп болду. Минуска кетип кайра турган учурлар көп болду. Эми ишкерлерде болуп турат да, ишкер болгонго байланыштуу ар бир нерсеге адам даяр болуш керек да. Банкрот болгонго дагы иштеп кеткенге дагычы. Ошого эми ар бир учурда ушундай чечим чыгарып эле келе атабыз. Бул деле чечим бат эле неме болгон. Анан чечим чыгардыктан анан баштадык. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы результаттар болуп атат. Бул Ошондо 19 жашта сиз Москвага бардыңыз. Күрөшчү болуп иштеп жүрүп, жарым жылдан кийин интернет магазин ачып, ошол жерден болуп кеттиңиздер. эми ошондой айтса деле болот. Ичинде болуп кеттиңиздер. Эми ошол жакта 10 жылды иштеп, топтоп топтогон акчаңызды алып, бул жака салып атасызбы же ал жакта азыр бизнесиңиз дагы деле иштеп атат? Жок, ал жакта иштеп атат, Кудайга шүгүр. Ал жакта жумушубуз иштеп атат. Анан азыр бул жакта биз суу производствого салганбыз. Суу өндүрүш ишкана иштеп атат азыркы учурда Бишкекте. А бул биздин Кыргызстандагы экинчи ишкана да. Анан сиз айтып атасыз, капсулалардан тышкары мындай домиктерди деле куруп турасыздар. Ооба, мына моундай домиктер бар. Азыр биз бул жерде 18 вилла куруп баштадык. 2 этаж, банясы менен 6-8 кишиге ылайыктуу. Бул анан 3-чү этажында террасасы бар да. То есть бул жерде көрдүңүз да, вид аябай кооз. Адамдар бизге көбүнчө бул жака ошо видке төлөйт да. Ооба, биздики бир аз кымбатыраак. Биздин эме арендабыз, ижара акысы бул жерде $120-150. Адамдар ошону төлөшөт. Бүгүнкү мисалы үчүн кече мурданы место болгон жок бул жактачы. Бүт бардыгы полный толду да. Андан тышкары ошондой кылып туруп азыр дубайский вариантта 2 этаждуу вилла банясы менен куруп атабыз да. Сиз айтасыз, ошол баняларды деле элдер сатып алса болот, Ооба, ошондо элдер кайра сатып алса болот. Сиз бизди билесиздер, ОСК компаниясына, биз баягы юридикалык жактарын карайбыз, мындай гарантия жактарын. Ушул сиз обаятан бери айтып келатасыз. Капсула алып иштетсеңер болот, мондай прибыль алсаңыздар болот, мондай двухэтажный отель алсаңыздар болот. Ушуларга сиз мындай элдерге кандай гарантия берет элеңиз да? Мындай сатып алып акча бергенден кийин алар кандай келишим түзөт сиздер менен, кандай ал жерде баягы обязанностьторуңуздар жазылган? Ооба, бул жерде ошо управляющий компания деп коет, бул башкаруучу компания. Ошо биз клиенттер ушул нерсени бизден сатып алгандан кийин, биздин строительный компания сатып алгандан кийин биздин экинчи башкаруучу компания менен договор түзөт да. Ошо биздин башкаруучу компания ушул жакты иштетип, ошо арендага берип, ошо түшкөн кирешени клиентке биз кайра чыгарып беребиз да. Анан бүт эмелер документ жактары жакшы эле. Сиздерде деле юристтер бар, келип текшерсеңиздер болот. Келип текшерип бүт бир сире эме болуп кетсеңиздер, биздин юристтер сиздерге жооп берет. Баягы гарантия боюнча айтканда курабыз дегенде, анан баягы берип туруп анан курбай калган деген кандай ситуация бар? Баягы гарантияда эгер куруп бере албасам кайтарып берем деген кандай эмелер бар? Биздики биринчиден бул долгострой эмес. Биз 3 жылда курбайбыз, 4 жылда курбайбыз. Биз болгону 3 айда курабыз. 3 айда. 3 айда. Капсула 2 айда бүтөт. Эгер азыр бир клиент келип, мына жигиттер, мен силерден 10 капсула алам, $770,000 бар десе, биз 10 капсуласын 3 айда бүтүрүп беребиз. Биз эч жакка качып кетпейбиз. Анан биз элдерден акча алганда бардык акчасын албайбыз. Биз 40%, 50% алабыздан калганын 18 айга чейин бөлүп төлөө шарттарын түзүп беребиз. Квартираларды алып рассрочка алгандай эле экен да. Бирок караңыз, сиз квартира алганда, сиз рассрочкасын бересиз, андан кийин дагы күтөсүз квартираны. Бүтүшүн күтөсүң, албай турак жай баарды бүтүшүн күтөсүң да. Биздики башкача. Биздики өзгөчө бир эме, ушул жерде YouTubeга чыгарып койсо болот, баягы эң башында эмесинчи. Биздики өзгөчө. Биз 18 айга чейин бөлүп төлөөнү беребиз. Андан тышкары 4 ай, 5 айда бүтүрүп беребиз. 5 айда бүтөт. 5 ай бүткөндөн кийин ар жагын уже бул ошол эмесин бөлүп төлөгөнгө, ошол ижара акысы менен дагы бөлүп төлөп, ошону кошуп мындай жеңил болот да бөлүп төлөгөнгөчү. Ошондон элдерге түшүнүктүү болушун 50% бергенден кийин силер 40% бергенден кийин силер 2 айда капсуланы даярдайсыңар. 3 айда коюп коесуңар, 3 айда коюп бересиңер. Калган 18 ай болот эле, ошонун 3 ай кетти дейлик, ал төлөп атат. Калган 15 айды булар прибыль алып төлөсө болобу ошондо? Жок, өзүнүн акчасын даярдап туруш керек. Бул отель сразу иштеп кетпейт да. Бир аз өзүнчө бир убакыт керек. Анан кийин пока ввод в эксплуатацию чейин 4-5 ай деп коелук, мисалы үчүн. 5 айдан кийин уже иштеп баштайт. Анан ар жагында мисалы үчүн 18 ай болсо, 13 ай ошол жанагы рассрочканын акчасын төлөгөнгө кадимкидей өзүнчө бир жардам болот да.
ошо. Бул ошондо баягы движимый имущество болгондуктан бул жерде кандай техпаспорт жасап бересиңер бул капсулаларга? Техпаспорт, кызыл китеп, как Техпаспорт. положено. Анын еще бул турган жерлердеги капсулалардын түбүндөгү жерлерди деле бөлүп бересиңер. Кызыл китепти бөлүп беребиз. Идентификационный код жасап. Идентификационный код жасап ар бирин бөлүп беребиз. Бизде бүт разрешительный документтер бар. Андан тышкары эң негизгisi ошо кызыл китеп да бул жерде. Сиз башка проекттериңиздин баардыгы эле кызыл китептеби же ал жакта деле? Жок, азыр биринчи биз ошо элге мындай ишендирүү, элге түшүндүрүп бериш үчүн биз бир гана ошо кызыл китеп менен иштешип атабыз. Кызыл китептен андан кийин уже биз эмеге жашыл китеп, 49 жылдык жашыл китеп өтүп баштайбыз. Бул мэрияден алып балдарга коюп, Түшүнүктүү. Эгерде сиздер мындай үй алып калсаңыздар бул мындай реклама болбосун, бирок мындай туура түшүнүп, эгер ала турган болуп калсаңыздар туура кайрылып, кааласаңыздар юристтер менен кошо барып көрсөңүздөр болот. Эмнеге дегенде бул деле жаңы проект, ар бир адам келип, суроолорун берип, суроолорун алгандан кийин гана баягындай инициировать этсеңиздер болот экен да. Чоң рахмат. Сонун маалымат болду. Бул жактан көрсөтөйүкпү? Ал жакты көрүп, азыр тартып видеого кошуп коелу. Кошуп коелу. Ошол бул болгону азыр на базе котлованы аябай жакшы ба. $1300 бул двухэтажный вилла, террасасы менен 6-8 кишилик жайы менен. Анын эң чоң плюсу бунуку баня. Ар бир виллада 18 виллада 18 баня бар. Бул жерде бир суроо калып кетиптир да. Капсульный домду арендага бир күнгө сымать этем десе канча сом? Анын вилланы сымать этем десе канча сом болот? Так, капсуланыкы $120-150. Дем алыш күндөрү $150, мындай күндөрү иш күндөрү $120. Вилланыкы болсо пик сезон деп коет. Сезондо $450 болот. Канчадан батат? 8 кишиге чейин батат. $450 болот. Сезон эместе $300-350. Каракол горнолыжный базага келдик. Горнолыжный база бул Тянь-Шань тоолорунун ортосунда жайгашкан. Азыр биз турган жер 2300 метрде турабыз. Бул жактан канатный дорога менен өйдөгө чыгып кете турган болсо 3040 метрге чейин чыкса болот экен, элестетиңиздер. Мен айткым келип атат, бул жакта бүгүн воскресенье, толтур адам болуп атат. Ушунча туризм өнүккөнгө жараша бул жакта кыймылсыз мүлктүн баалары дагы өтө кымбаттаптыр. Мисалы, Госрегистрдин статистикасы боюнча 2 эсе өскөнүн айтып кетип атат. Бул жакта келип жаткандагы жерлер баардыгы 2 эсеге кымбаттап, отелдер өтө кымбаттап, сатып алуу кымбаттап, жана жашоо бул жерде түнөп эс алып кеткен деле 2 эсе кымбаттады деген статистикалар болуп атат. Чоң рахмат, бул выпуск сиздер үчүн болду. Каракол боюнча толук маалымат бере алдык деген үмүттөбүз. Биздин каналга катталыңыздар, лайк баскыла, анан ушул видео менен башкалар менен бөлүшүп койсоңор өтө ыраазы болобуз. Андай эмесе, шаардан көрүшкөнчө.